Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ыйык кереметтүү күндөрдө Иман кафесинде. Тактап айтканда, ушул жалпы биздин апаларыбыз менен, эжелерибиз менен, карындаштар менен, урматтуу, сымбаттуу, ар жактуу биздин апаларыбыз менен жана карындаштарыбыз менен аял затын канткенде сыйлуу болот деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде, биз менен бирге болуңуздар. Жана ошондой эле ушул биздин урматтуу, салмактуу коногубуз бар. Сиздерге тааныштырайын. Коомдук ишмер, Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов конокто. Сиздер билгендей эле, урматтуу телекөрүүчүлөр, мурун биздин апаларыбыз өтө салмактуу жана ошондой эле нартуу болушкан. Азыр тилекке каршы эми бардыгы деп айтуудан алыспыз жана ошондой эле бүгүнкү азыркы биздин кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз өздөрүнүн асылдыгын жоготуп жана ошондой эле кээде биздин апаларыбыз мурун баягы ичпечи ата болсо азыр ичпечи апа болуп, келиндерин жээрип, тактап айтканда аркасынан эртий турган апалар дагы күндөн күнгө жок болуп баратат. Ошондой болсо да бүгүн сиздер менен негизги биз сүйлөшө турган тема аял заты канткенде сыйлуу болот деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Анда биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Урматтуу эжелер, урматтуу апалар, ушул биз канткенде аял заты канткенде сыйлуу болот. Анда биз ушул төрүбүздүн коногунан баштасак, анда кеп-кезек сизде. Барган сайын аялдардын сыйы кетип жок болуп баратат, өзүңөр көрүп атсыңар. Себеби дегенде аялдар ойлоп атат, мен сулуу болсом эле мени сыйлайт, урматтайт. Анан ошо бүт аракетинин баарын өзүнүн сулууланганга жиберип атат да. Анан сулууланганда жанагындай жылаңачтанып, фигураларын көргөзүп, анан ойлоп атат, мен ошентсем мени сыйлайт экен деп. Чынында анткенде сыйлабайт эле. Аны жанагы көчөдөгү эркектер эле ошо караш үчүн эле жанагындай сыйламыш этет, бирок эч ким сыйлабайт. Анан кээ бирлери бар, мен акча көп тапсам мени сыйлайт экен деп. Анан ошон үчүн үйүн таштап, күйөөүн таштап, баласын таштап, көрүнгөн жакта жүрүп, Бишкек, Кытай, дагы башка жака, Москва, Европа бүт баарына кетип калды. Анан ойлойт, мен көп акча тапсам мени сыйлайт экен деп. Чынында сый андай эмес. Сый ошо жанагы жакшынакай аял болушта. Кыз кезинен баштап түз жүрүп, жакшынакай жүрүп, үй бүлө күтүп, бала багып, кайнене кайната кызмат кылып, өмүрүн баарын ошондой күйөөүнө чыдап, турмуштун ооруна чыдап, ушинтип өтсө анан сыйлуу болот. Жөн эле сыйлай бербейт эч ким. Анан ошон үчүн жанагындай мода кийген токтоткула. Жакшы, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мурун баягы биздин кыздарыбыз, апаларыбыз өтө асыл болсо, азыр баягы кээ бир кыздардан, апалардан, эжелерден тилекке каршы ит, тоок да кымбат болуп калды. Анда сизге кошулбаган биздин жаш кыздарыбыз бар. Саламатсызбы? Мен айтайын деген оюм бул, мисалы үчүн айтып атпайсызбы, мен сулуу болсом сыйлайт, анан мен акча көп тапсам сыйлайт деп. Алардын максаты андай эмес, өзүнүн балдарын, бала чакасын жана үйүндөгү болгон мүчөлөрүн багуу. Мисалы үчүн эмне үчүн эркектер айтылбайт? Тең ала кеткенди теңирим сүйөт экен. Мисалы үчүн жамгыр шатыратып жаса, жерге жагат, ал эми кыйын чыккан эр жигит элге жагат дейт. Ансыгандай биринчиден эр жигит өз жолун тапсын, кадыр баркын төмөндөтпөсүн. Экинчиден, мисалы үчүн эл үмүтүн эл сактайт, эр атагын эл сактайт деп коет. Ансыңарындай биринчи эркектерден алсак, анан мойнума алам, жаман аял башын жубай биттен көрөт экен, терисин жыйбай иттен көрөт экен. Биз дагы ар кайсыдан көрүп атабыз, бирок 5 кол тең эмес, бир карын майды, бир кумалак чиритүүдө. Ал эми азыркы күндө аял затынын кадыр баркы төмөн түшүшүнүн себеби эркектердин ой жүгүртүүсүнүн логикасынын төмөн түшүүсү. Мисалы үчүн азыр эч ким сыйлабайт. Мен ушундай энем бар, ушундай карындашым бар деп эч ким сыйлабайт. Басымдуу көпчүлүк ошон үчүн аялдардын деңгээли төмөн түшүүдө. Рахмат. Биттен көргөн, иттен көргөндөргө бир кол чаап коелу. Анда жакшы ой, мынакей урматтуу, жакшы ойлорду айтышты. Эгерде кыз киши, аял киши хиджаб кийсе, ал сыйлуу болот. Сөзсүз түрдө сыйлуу болот. Эмне үчүн? Себеби аял киши деген хиджаб кийип көчөгө чыкканда, бир эркек да аны карабайт. А үйгө келгенде, то есть аялдардын баары мындай хиджаб кийип көчөдө жүрсө, эркектер көңүл бурбайт. Үйгө келип туруп чечингенден кийин аял эле көзүнө көрүнөт да. Ошон үчүн хиджаб кийип жүргөн аялдар сыйлуу болот деп ойлойм. Андан тышкары хиджаб кийгенде биринчиден бул медициналык жактан алып көргөндө хиджаб бул
аял кишинин ден соолугуна аябай пайда алып келет. Эмне үчүн? Себеби мен өзүм врачмын. Өзүм немди айтып кетсем, эгерде аял киши деген хиджаб кийинсе, бул кан айлануусу бирдей айланат. И аял киши төрөгөндө дагы бала ден соолугу чың болуп төрөлөт. Канын эгерде могу чыканаңыздан жарымына чейин немеңиз ачык болсо, ауратыңыз ачык болсо, ошол жерде кан муздап калат. Ал жерде айланган кан, кандай десем, то есть кан бузулуп баштайт. Ошондуктан адам ден соолугу начарлап баштайт. Бул медициналык жактан көз караш. А ыйман жактан көз караш бул эгерде аял кишинин баары мондой хиджаб кийип, ауратын жаап жүрсө, көчөдө бир эркек да көзүн карабайт, то есть эркек дагы алаксып кетпейт, азгырылып кетпейт. Ошондуктан мен ойлойм, аял кишиге деген хиджаб аябай жакшы жарашат. Бул ыйман жактан дагы, медицина жактан дагы, көп жактан уже кандай десем. Демек ошондо аял затты сыйлуу бартуу болот. Сыйлуу бартуу болот. Хиджаб кийип алып анан күйөө менен урушуп атса, хиджаб кийип алып тамеки чегип жүргөндөр бар дейт азыр. Адеп аклагы начар аялдар болсо, мисалы, хиджаб кийип алып, күйөөгө чыкпаса хиджаб кийип алып. Бул адамдын мамилесинен гана билинет. Мен деген ага каршымын. Чынында эгерде тамеки тартып, үйүндө урушуп эметкен болсо, ал кишиге ыйман дагы эле болсо жетиле элек. Ал кишинин үйүндө ыйман азыраак. Эгерде ыйман бар үйдө тынчтык өкүм сүрөт. Сөзсүз түрдө тынчтык өкүм сүрөт. Ошондуктан мен ойлоймун, ыймандуу болушка чакырамын. Кээ бир аялдар хиджаб кийип алганы менен күйөөлөрүн бир тыйынга да сыйлабайт. Кээ бирлери бар, хиджаб кийип алып урушчак да. Күйөөлөр менен урушат. Ошолор сыйлуу болобу? Айтып атпай, хиджаб кийген адамдарды гана сыйлайт деп, чындыгында андай эмес. Мисалы үчүн менин корбу кыздарым, сыйлайт, бирок эми хиджаб кийбегендерди эч ким сыйлабайт дегенден алабыз албетте. Андан кийин мындай деп айтып атпай, менин корбу кыздарым бар, алыс жактан албай, мен фактыга таянам, абстрактуу чындыктардын негизинде сүйлөйүн. Кылгылыктын баарын кылып коюп, кылжып менен бууп коюп кийип алгандар деле бар. Кийип алып сиз айткандай тамеки чегип жүргөндөр деле бар. Булар андан көрө кийбей эле койгон жакшы, туурабы? Неме ислам динине өзүнүн зыянын тийгизип атат. Анысыңарда мисалы үчүн неме жүрөктө негизинен ыйман болсун, андан кийин бардыгы оңолот. Хиджаб кийүү жакшы, бирок эми хиджаб кийиш керек деп басымдоо бул болбойт. Аялдардын мындай өзү китепте айтат, аял кишиге эмне жакшы дейт, эркекке эмне жакшы дейт. Эркектерге дейт тоба жакшы дейт. Аял кишиге болсо ива жакшы дейт. Ива деген иман. Аялдарга иман жакшы. Эркектерге тоба жакшы дейт. Ошон үчүн бизде эң биринчи иманыбыз болуш керек. Эгер иманы бар киши болсо, үйдө канчалык оор шарт болсо дагы ошо иманы менен ошону бүтүндөй жеңип кетет. Адамдын кийимдери жакшы нерсе. Эгер биз сүннөтү кийинсек сооп табабыз, баягы хиджаб кийсек да, анан жөнөкөй кийинсек сооп таппайбыз. Эгер биздин кирген хиджабыбыздын өзүндө бир топ сооптор, Аллага жакындыктар болот. Азыркы жаштар сиздин ыйманыңыз тугуп атабы, кандай? Канча келиниңиз бар, канча кызыңыз бар, эмне кылдыңыз? Мен үйүмдө бүт келин кыздарым бардыгы намаз окушат, бардыгы хиджаб кийишет, бардыгы жокору билимдүү бардыгы. Анан бардыгын мен медреседен окутканмын дагы. Бардыгы намаз окушат, эч качан биздин үйдө баягы уруш талаш дегендер болбойт. Себеби бизде күйөө балдарым да намаз окуйт. Талаш тартыш жок. Талаш тартыш жок. Эгер чындап жүрөгүдө иманы бар кишиде, аларда деген бирини алдоо жок, жалган айтуу деген жок, Алладан коркот, бүт түз жүрсө эле эч кандай шайтан аралаша албай калат да. Мынагу кыска көйнөк кийген жана жабышкан көйнөк кийгендерде иба барбы жокпу? Ошондо ива кетип калат да, иман кетип калат да кишиден. Анан кыздарды ошентип какшабатып аран кийгизбедимби мен өзүм кыздарымды, балдарымды. Мына азыр неберем келди, кызым келди, мен капкара эле хиджаб кийгизип койдум сүннөтү деп. Жакшы, анда врачтардан сурайлы. Жакшы ой, чоң рахмат. То есть хиджабтын ичине жашынып алып туруп, чегип ичип жүрөт деп айтып атат. Конечно, биз көргөн жокпуз, бирок мен тоба кылам ошо кыздаргачы, чынында тоба кылам. Ыйманчылыкка келсин дейм. Эгерде көрүп аткан болсо, ушундай кылган аябай туура эмес. Кыз өзү макал айтып кеткендей, бир карым майды чиритет дегендейчи. Бирок конечно, мен көрө элекмин андайдан, алысмын. Бирок чынында сиз айтып кеткендей, кыска көйнөк, кыска мындай аураты ачык жүргөн кыздар сөзсүз түрдө эркек адамды азгырып кетет. Кантип азгырып кетет? Анын денесин көргөндөн кийин любой эркек ошол кызга азгырып, үйүнө келгенден кийин аялыны кандай десем,
салыштырып баштайт, ошол денесине салыштырып, фигурасына салыштырып баштайт. Ошондуктан айтат элем, эгерде адамдын жүрөгүндө биринчиден ыйман болсо, ал биринчи эле очередь хиджаб кийип баштайт. Себеби ал көчөгө чыкканда эмнени ойлойт? Көчөгө чыкканда обязательно эркекти ойлойт. Обязательно монтип кийиниш керек экен. Значит, эркек мени карайт деп ойлойт. Мен ошол учурда эркектерге да айтып кетет элем, эгерде эркектер дагы көрүп аткан болсо, жалпыда эркектер ошол кызды, ошондой кийинген кызды карабай койсо, көңүл бурбай, такыр көңүл бурбай койсо, мен ойлойт элем, кыздар обязательно хиджаб кийип, мындай эме кылып барат. Бул эркектен дагы, аял кишинен дагы эме кылат да. Анан кыздар кантип күйөөгө чыгат? Күйөөгө кантип чыгат? Мисалы хиджаб кийсе ойлойт да, бул күйөөгө чыккан экен. Анан кантип күйөөгө чыгат? Сүйлөшпөй жүрөрбү эркектер менен, жигиттер менен? Күйөөгө чыкканда деген обязательно авратыбызды ачып алып туруп чыгыштын кереги жок. Бул жерде көп маселе, көп варианттары көп. Бир-эки вариантын айтсаңыз. Бизде, например, азыр мечиттерде бурчтар ачылган, конфессионалдуу түрдө. Кыздар кечимпелерге күйөөгө чыгабыз деп атат да. Бул хиджаб кийсеңер кечимпелер силерди карабай коет. Жок, бул хиджаб кийгенде күжүмпөө деген ал сыртында эле күжүмпөө, ичинде кандай экенин ал баланы билбейсиң. Самом деле турмуш чындап турмушка келгенде ал күжүмпөө болбой калат. Күжүмпөө болбой эле, билбейм, Кыргыз эле болуп калат, кыргыз эле кыргыз болуп калат. Кол чаап коелу. Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум. Бул жерде айтып атпайбы хиджаб кийип кийимге депчи. Мен айтып кетет элем, эң негизгиси бул кийимге эмес, адамдын жан дүйнөсүндө ыйман жашаса, анда кийимдин эч кандай деле тиешеси жок деп айтат элем да. Негизи адамдын баласын эң негизи биринчиден ыйман, руханий жактан ыйманы болсо, ал кандай гана жашоосунда кыйынчылык болобу, мейли жон гана коомдо кыйынчылык болобу, ал ыйман тарабынан эч кандай кыйынчылыктан мындай тоскоолдуктарды бат жеңет да. Биринчиден айтат элем, мен аял заты эмне себептен сыйга ээ болбойт? Биринчиден мен тарбия жетпейт деп ойлойм. Азыркы учурда замандын талабы менен аял дагы, ата-энелерибиз дагы жумуш иштегенине байланыштуу азыр кыздар эч кандай тарбия таалим алганга толук шарты жок. Ата-энелерин баары жумушка кеткендиктен, алар өзүлөрүн өзү билгендиктен ушул нерсеге барышы мүмкүн деген. Ошондуктан ар бир адам негизи айтып коет го, 5 манжа бир, 5 манжа бөлөк, бирок билек бир дейт. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүн таза, ыйманын таза сактаса, анын чөйрөсүндөгүлөрдү ошол нерсеге бурса, ошондо ар бир айым сыйга жетет деген ойдомун да. Ну, апалар азыр шортикчен келсе ошол жерге. Жанагындай курзактарын көргөзүп келсе сыйлуураак болот беле, ушундай кийингени сыйлуураак болот. Ар бир мамлекеттин, ар бир жердин өзүнүн менталитети бар. Биздин менталитетке бул кийим туура келбейт, шорта кийип. Бул батыш Европалардыкы, бирок кимиси сыйлуураак болот? Мындай кийингенби же жанагы модный американкадай болуп келсеби? Ар бир адам өзүнүн чөйрөсүндө жүргөн адамга үлгүлүү болуш керек. Ал кантип ал ошол өзү үлгүлүү боло турган адам талим тарбияга ошол өзү сапатка, ошол сапатка өзү ээ болсо, ал чөйрөсүндөгү бул демек бул адам мындай жүрсө, мен бул адамдын жолун жолдосом, сыйга татыктуу болот дейт. Албетте жабык кийинип, өзүн жабык деген анчалык деле мындай эмеге хиджабка деле эме кылбайм. Ичинде ыйманы бар болсо, сыртынан эч нерсе роль ойнобойт дейт да. Жок, роль ойнойт. Анткени сыртка чыгып алып ошо эркектерди бул каратып атпайбы, бузуп атат. Туура, ошо сүннөт хиджаб кийбегендер. Ичинде ыйманы менен дагы, ичинде ыйманы бар адам, кыз хиджаб кийинет. Хиджаб кийинсе, күйөөнү кайдан табат, жигитти каяктан табат деп суроо болуп атат. Ага мен мындай деп жооп берет элем. Кудайдан чыныгы ыйманы бар адам, чыныгы ыйманы бар кыз Кудайдан сурайт. Кудай Аллах өзү берет, жакшы күйөөнү берет, андан жакшы күйөөнү. Мен бул жерде айткан жокмун, кийимди кийип турмушка чыгат деген мааниде айткан жокмун. Мен ыйман тууралуу айттым. Эгерде адам өзү турмушка чыга турган болсо, кийимине эмес, жан дүйнөсүнө, албетте кийимине да карайт. Бирок мен азыркы учурда кийимди мен батыш Европадагылардыкын айтып атам. Эгерде биздин кыргыз менталитет боюнча кийсе, ар бир инсан өзүнүн үй бүлө куруу максатында кызды тандоодо эч кандай кыйынчылык болбойт. Демек, көздү мончок жерде калбайт дейт, Куранда жаман кыла деген атайын аят түшкөн да. Анан жамыныш керек аял заты. Акча болсо сыйлуу болом деген аялдар көп азыр.
мен акча болсо, мен крутой болсом, мени сыйлайт дегендер. Менин оюм боюнча бул жерде хиджаб кийүү керекпи же хиджаб кийбейби, бирок эне болгондон кийин Кудай Таала аял заты Канткенде сыйлуу болот, канткенде сыйлуу болот, аял заты кылып жараткандан кийин бул жерде хиджаб кийгенде же кийбегенде эмес, эң биринчиден эне болгондон кийин, бала төрөгөндөн кийин, баланы чоңойткондон кийин ошону баланы тарбиялоодо турат эң негизги максат. Анан кийин хиджабты кийип алып, азыр биздин ажыбыз айткандай, ал хиджабтын ичинде көп нерселер бар. Мисалы мен мына окуу тармагында иштейм көп жылдан бери. Мына көрүп жүрөм, ошо хиджаб кийген кыздарды да көрүп жүрөм, хиджаб кийбеген кыздарды да көрүп жүрөм. Ошон үчүн бул жерде айтат элем, айланайын энелер, эжелер, апалар, эң биринчи ушу Кудай Таала өзүбүзгө иман берсин. Анан кийин кыз бала болгондон кийин ошол кыз балага таза жолду көрсөткөнгө аракет кылалы. Анан кийин үйдө мисалы өзүңөр хиджабты кийип бул жерге келип алып, үйгө кирип эшиктен кирери менен хиджабты ыргатып жиберип, анан кийин өлүгүнө жетип, тиригине жеткенде ал жерде эч тарбия болбойт. Ошон үчүн Кудай Таала биринчиден өзүңүздөргө иман берсин, андан кийин ошо кыз балаңыздарга иман берсин. Колдон келсе ушул кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Кийген кызыбызды дагы, кийбеген кызыбызды да ушул жакшы жолго тарбияласак, эшикте кандай жүрүш керек, үйдө кандай жүрүш керек, чоң кишинин астында кандай болуш керек. Мен эми кечирип коюңуздар, мына биз дагы 70 жылдык баягы системадан жаңы, мисалы мен эми кийинип келгенге менин бүгүн шартым болгон жок, бирок мына башыма жоолук салынып келгенин өзү эле мен ойлойм, бул бир тепкич болсо да өйдө жылгандык болуш керек деп. Ошон үчүн кыздарды колдон келсе сыйлайлы. Кыз деген бир үйдө бир ашып кетсе бир 16-15 жыл тура турган өзүнчө бир гүл да кыз деген. Ошо гүлдү кандай биз көркөмдөп, кандай бир сулуу кылып алып жүрсөк, ошо кыз эшикке чыкса да ошо сулуулугун жоготпойт болуш керек. Эгер үйдө ошону ур тепкиге алып, жаман сөз менен жүрсөк, ал гүл ала болгон кыз ошо боюнча гүл ала бойдон көчөгө чыгат. Ошону энелер эч убакта унутпаңыздар, кыздарыңызга иман берсин. Кудай баарыбызды жакшы жолго алып жүрсүн. Жылаңачыраак жүргөн аял көбүрөөк сыйлуу болобу же бираз кийимдер узунураак Эми болот? колдон келсе, коомго жарашса, иштеген орду эп келсе, жамынып жүргөнгө мен каршы эмесмин. Анан кийин азыр эми баягы Жана лосина кийип жүрөт азыр энелер, сиз айткан энелер, кыздарын эшитип жүрөт, өзү да лосина кийип жүрүү? Жок, мен ага мына Кудайга шүгүр, мен мына 4 кызды жакшынакай тарбиялап өстүрдүм. Мен кыздарымды эч убакта ага жол бербейм. Мисалы үчүн кыздарым конок тозуп аткан учурда, мисалы эне катары айтам да, кызым, мына жакында эле бир кызым күйөө балам тушоо кести, мен айтам кызыма, мына кийим тандап үйдөн чыккантат. Мисал катары да, апа мен эртеңкиге чачымды жасашым керек, кийим алышым керек. Мен эскертип атам, кызым, мынакей отуруп 200 кишини чакырасың, ошол жерде кызың жыгылып кетет, ары болот, бери болот, ошол абалды да элестеткен. Ошол учурда кандай болосуң? Ошон үчүн кызым, колуңан келсе татынакай, узун, жакшынакай, элге жага тургандай, эл сени көрүп туруп, баягы баланчанын кызы, баланчанын келини дегенди болсун деп насаат айтсам, кызым ошондой кылып кийинип келди да, ошону туура кабыл алды. Эгерде ошол кызда иман жок болсо, сиз айткан, ажыке айткан мына лосинаны кийип алып, кыска юбканы кийип алып деле ошол тойдун астында жүрсө, аны эч ким колунан тартып чыгарып койбойт. Туура, ошон үчүн колдон келсе кыздарга насаат жана иман берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы. Бул жерден айтып атпайсыздарбы, неме шорты кийген чоң апалар сыйлуураак болобу депчи. Мисалы үчүн биз деле халат белдемчи кийип келсек болбойт да. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот. Анан кийин улуу көч кайда баштаса, кийинки көч анын жолун улайт дейт. Азыркы убакта чоң апаларыбыздын, кээ бир чоң апаларыбыздын оозуна ак ит кирет да кара ит чыгат. Анан азыркылар эмнени сүйлөшөт? Жаштардын тарбиясы эмес. Кечөөнүн булгошуна манты берип ооз аштырды, тиги оромо жасап койду деп ушуну сүйлөшөт. Бул нерсе болбойт. Ошон үчүн бизге учуңуздар улай турган урпактарга жашынакай татыктуу тарбия берсеңиздер деп өтүнөм. Рахмат. Мен 9 баланын энесимин, 7 уул, 1 кызым бар. Азырынча 6 келиним бар, калганы үйлөнө элек. Кудайга шүгүр, ошо балдарды атасы эртерээк кайтыш болуп кетти эле, өзүм тарбиялап, чоңойтуп, эрежеге жеткирип, келиндерим имандуу, балдарымды имандуу. Сыйга жетип атасыз. Намаз окушат, жүрөктөрүнө иман берсин деп Кудайдан омал тилеп дуа кылам. Ошо жүрөктөрүнө иман берип, балдарым Кудайга шүгүр өз орду менен, өз бала чакасын имандуу болуп багып атышат, мени да сыйлап, мына караган эми пайгамбар жашына келип калдык. Доорун Кудайга шүгүр көрүп атабыз. Анан айлана Кызыңыз айтып өтпөдү? Азыркы кыздар айтып өттү, ушул баягы, ошо көз карашыңыз кандай? Ошону айтып атпайм, айлана чөйрө дагы завис этет мунунчу. Бу ар бир үйдө ата-эне мына чай ичип отургандагы, көчөгө чыккандагы, ошосени жерле маршруткада бараткандагы аз болсо дагы акыл насаатты бизге окшогон байбичелерби, аксакалдарбы жакшы тарбия, жакшы сөздөрүн айтса, мына ондай сөздөр укпайт элек. Эми
ушактын бетин ары кылсын орозонун күнүндө, анан бул кыз жанантип кеп кылат дейт. Эми ошондой байбичелер да бардыр. Бирок Ошолорго эмне дейсиз? ошолорго чакырат элем, эми баягы бир кайрым айда бир кумалак чертет болуп байбичелердин наамын булгабай, байбичелер капа болбосоңор ушул жерде эле столдун ары түрт бери түрт дегенден кичине сөздөр болуп атат, ушул эле жерде билинип атат. Мисалы азыр аялдар айтат, доктор наук болсок көбүрөөк сыйлайт бизди, кандидат болойлу бала төрөгөндөн көрчү. Ошо азыр көп аялдар мынтип бала төрөп үйдө отурбай эле анан көрчү карьера кылайлы, доктор наук болойлу, депутат болойлу, ошондо сыйлайт биз деп атат. Кимибиздин көп сыйлайт? Эми бала чакалуу болгон эң жакшы балдары наук кандидат болуп, баланчанын баласы. Аялдар, балдар эмес. Ошо аялдар төрөгөн балдар жакшы өссө, жакшы тарбияда болсо, ошол энени сыйлап алса, ошол сыйлуу болот да. А бирок билим алышта жакшы, экөөнү тең. Динде дагы пайгамбарыбыз деле айткан, баланы төрөп үйдө багыш керек деп. Ал бирок азыркы мына заманда билимдүү, илимдүү болгондо эле жакшы, бирок үйгө келгенде тарбияны. Кимиңиз жакшы? Мисалы мындай, сиз 9 балалуу болдум да, анан көрчү кандидат болсаңыз жакшыраак болот, может. Мен ушу баламды, балдарды ушу тарбиялап өстүргөнүмө Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк кылам. Алла Таала ушуларга иман берсин жүрөгүнө. Эгерде эркек киши деген аял кишине условиясын түзүп берсе, кароосу жакшы болсо карагатын ак болот дейт. Эгерде эркек киши жакшынакай кылып карап, толуктап отурса, аял киши деген баланы багып үйдө тарбиялаган эле жакшы да. Себеби психологический жактан дагы, духовный жактан дагы аял киши деген стресс алып, жумуштан деген кыйналып келет. Үйүнө келсе, бала чака ар кандай бир туугандар, кайын журт ар кандай мимика, жесттер менен карайт. Бул дагы көп аябай таасирленет. Эгерде эркек киши карап, эркек киши действительно аял кишини үйгө отургузуп коюп туруп, жакшынакай кылып, условиясын түзүп берип бакса, анда мен ойлойм, аял киши деген үйдө эле отурганы жакшы да. Негизи айтып коттук го, жаман эркекти да жакшы кылган аял, жакшы эркекти да жаман кылган да аял депчи. Ошондуктан мен айтып кетет элем, сиз айтып атпайсызбы, өзүнүн ошол иштеген иши менен мен татыктуумун деп айткан инсандар андай болушу мүмкүн, бирок ал өзүнө өзү гана ошол болушу мүмкүн. Же ошол иштешкен чөйрөсүнө гана. Кимибиздин көп сыйлайт? Доктор наук болгон аял же бир кап акчасы бар аялды көп сыйлайбы, же көп балалуу аялды көп сыйлайбы? Мен көп балалуу үйдү, балалуу болгон энени көп сыйлайт деп айтат элем. Себеп дегенде жараткан китебинде айтылган, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп. Андыктан канчалык баласы болуп турса, ошончолук үйгө ошончолук жараткан Алла Таалам да ага имандагы жакшы рызыкларды берип турат да. Ошондуктан мен бул бийликке, акчага эч качан сый, урмат татыктуу болбойт. Эң негизгиси иман, анан балалууларга. Анан мен жана айтып аткан сөздөргө мындай деп айтат элем да. Илгери бизде кыргыздар жана ушу улгайып калган адамдар, мен ата энемден, чоң энемдерден, тайнемдерден укчу элем да. Жакшыдан мөөн, жамандан жаан деп. Жаман адамдан да жакшы адамдар төрөлөт экен, жакшы адамдардан дагы жаман адамдар төрөлөт экен. Анан мен айтат элем кыздарга, кыздарды илгери кандай тарбиялашкан? Жакшынакай кылып кыздарды айтышчу, бул деген үйдүн коногу, кыздарга катуу сүйлөгүлө деп, даже үйдө турган эркек балдарга да айтышы эле. Азыр үйдө эркек балдар кандай? Эжелерине, карындаштарына кандай мамиле жасайт? Жаман мамиле жасашат. Одоно мамиле жасашат. Ошондой эле ата энеси эле кыздарга дагы ошондой одоно мамиле жасашат. Ошон үчүн кыздар тарбиялуу болуш үчүн, жана кыздар жакшы күйөөгө чыгып, жакшы жубай болуп, жакшы эне болуш үчүн эмне кылыш керек? Ата эне үйдө негизги кыздарды тарбиялаш керек. Үйдөн караш керек, контрол кылыш керек. Жана сурооңузга эми жооп. Дипломдуу аял эме көбүрөөк сүйлүү болобу же балалуу аял көп сүйлүү болобу? Жок, мен айтат элем, илгери дипломдуу аялдардын аркасынан эркектер көп чуркачу. Азыр дипломдуу аялдарды көп анча да көп сыйлашпайт. Мен билишимче, азыр ыймандуу аялдарды, ыймандуу кыздарды аркасынан чуркашат. Жок, акчалуу аялдарды азыр ким сыйлап атат? Баары акчасы менен жүрүп атат биякта. Аяк күйөөлөр болсо биякта отурушуп алып, башка аял алып атышат, башка кыздарды даже бузуп коюп атышат. Акчасы бар аялдар эмне кылып жүрүшөт? Талалап жүрүшөт. Даже өз балдарына дагы, өз кыздарына да ээ болбой. Мен айтат элем, акчалуу аялдарды дагы мен ойлойм, элдер дагы, жаштар дагы, жана башкалар дагы аз сыйлайт. Ал эми үйүндө отуруп, бала чакасын багып, ээ болуп, ошо кызын жакшы адамга турмушка берип, жакшынакай уулдарына жакшы келин тандап берген, мына ошолор ата энелерди эл сыйлайт деп айтам да. Мен айта турган сөзүм ошол. Жакшы, чоң рахмат. Сиз айтып атпайсызбы, акчалуу аялды көп сыйлайбы же балалуу аялды депчи? Бул жерде аял заты сыйга ээ болуш үчүн бул жерде байлыгы, бийлиги, мансабы эмес, бул жерде ал качан гана аялдык милдетин жана энелик милдетин так аткарганда гана ошол сыйга татыктуу болот деп ойлойм. Анан бул жакта эжелер айтып атышпайбы, хиджаб кийгендер сыйлайт жана хиджаб кийбегендер сыйга татыктуу эмес депчи? Бул жерде мисалы биздин эле Кыргызстанда бир жогорку окуу жайынын студенттик шартчасына барып калдык. Ал жерде хиджаб кийген кыздар алар үчүн фобия экен, коркунучтуу экен да. Себеби ал
хиджаб кийген кыз ал жака жаман жагын көрсөтүп жаман жагы менен калганда, ошон үчүн бул жерде хиджаб кийүү жана хиджаб кийбеген кыздар главный адамдын жүрөгүндө ыйманы болсо ошол гана сыйга татыктуу болот деп ойлойм. Хиджаб кийгендер сыйга татыктуу болуп, хиджаб кийбегендер сыйга татыксыз болуп талаада калды дегенде мамиле кылып атасыздар да. Негизги миллионер болобу, канча диплому болот, аялдар эң негизгиси өзүнүн адамдык сапатын жоготпосо, ошо адамдар, ошо аялдар мен кадыр баркка ээ болот эле дейт элем. Мейли ал миллионер болсун, мейли ал деген 2 диплом болсун, кандидат наук болсун, ал өзүнүн эмгек тери менен таап атат да. Бирөөнүн акысын урдаган жок, бирөөнүкүн алган жок, өзүнүн билими менен ошого даражага жетип атат. Бул жерде мээнети менен жетип атат. Ал бирөөнүкүн урдаган жок. Мен бул жерде айтат элем да, эгерде ошондой адамдар өзүнүн эң негизги наркын жоготпосо, ошол адамдар кадыр баркка ээ болот дейт элем да. Доктор наук жакшыбы же эне жакшыбы депчи. Мисалы үчүн тоодо жүргөн Айнагүл деле, Жармагүл деле доктор наук жактай албайт да, туурабы? Заманның бөрү болсо бөрү болосун, коечко жайылып жата бербейсиң дейт. Мисалы үчүн мейли окугандар окуп өздөрүнүн билимдерин ала берсин. Күйөөгө тийгендер тийип өз аялдык бакытын таба берсин бул жердечи. Анан кийин бул мен сизге берген жоом, анан кийин мен мисалы үчүн азыр канткенде аял затынын кадыр баркын көтөрө алабыз, Мисалы үчүн биз минтиш керек, тигинтиш керек дегенде иш чечилбейт. Андан көрө сөздөн ишке өтүш керек. Аракет бар бизде, бирок жылыш жок. Келгиле андан көрө кумурска бириксе да дөнү да жыгат экен. Экиге бөлүнбөй, баарыбыз биригели да ушул маселени чечели. Мен кийинде балалуу болом деп, мен азыр конкурс красотага катыша алайын, звезда боло алайын, кичине аргынын алдында сулууланып жүрөйүн деген кыздар көп азыр. Ошолор сыйлуураак болобу же ошо жаш кезинен баштап мен жок, мен вазипам эне болуш, үй бүлө болуш деген кыз артыгыраакпы же көп сыйлуураак? 5 кол тең эмес да, ошол неме дарый экөөнүн айырмасында, бирөө звезда болом деп атат, жылаңач конкурстарга катышып атат. Бирөө жок, үй бүлө курам, мен андай болбойт деп жүрөт. Ошо кайсысы? Ар ким өзүнүн жолун тандап атат. 5 кол тең эмес. Мүмкүн сиз кыз болуп кыска кийсеңиз, анда ошонто ойломосуз, мен звезда болом, анда жылаңачтан чыгам депчи. Бул жерде мисалы үчүн ар ким өзүнүн жолу менен кетет. Агай, аны баардыгын бир багытка сала албайбыз. Анан кийин бул мисалы үчүн мамлекет деген дайыр болсо, үй бүлө деген бул тамчы. Андан көрү ар бир үйгө татыктуу тарбия бериш керек. Жок, чоңуз, мен айтып атам, может быть, ошондор сыйлуурактыр. Звезда кыз. Бул жерде эми мисалы үчүн кыз болуп сыйлуурактыр. Эне тарап, анан кийин жылаңач тарап, жылаңач тараптын өзүн колдой турган спонсорлор, ошонун өзүнчө тармагы болот. Тигиники өзүнчө тармагы болот, ар ким өзүнүн сыйын көрө берет. Рахмат. Канааттандыңызбы? Мына ушундай жооптор бар. Ар кимдин өзүнүн жамааты бар. Мен ойлойм да, бул карьерага дагы, үй бүлөгө, балага дагы бул жабынып жүрүү же ачынып жүрүү ал тоскоолдук кылбайт. Биринчиден мен ойлойм, карьера токтоп турушу мүмкүн, семья дегенде, үй бүлө дегенде, себеби дегенде биз 30-40ка чыкканда деген биз деген ден соолугубуз чынында толугу менен биздин ден соолугубуз эме келишпейт да, бала төрөп эме кылгангачы. Ошон үчүн ойлойм, карьера биринчи очередь кыздарга токтоп турат деп ойлойм. Андан кийин деле карьераны баштап кетсе болот. Карьераны пенсиядан кийин деле баштап кетсе болот. Мен мына көрүп атам да, кыздардын психологиясында, азыр кыздардын психологиясында көчөдө сулууланып жүрсөм, көбүрөөк сыйлайт. Жигиттер мени сүйөт деп атат. Ошол туурабы? Мүмкүн туурадыр, туугандар. Мен түшүнбөй атам ушуларга. Алар айтат, биз көчөдө жылаңач жүрүп, модный кылып, жанагындай европейский кирсек, ана бизди сыйлайт деп атат. Может турадыр. Может коом ошондой болуп калды. Биз болсо башыбыз жетпей атат, может. Мен Өзбек ажынын суроосуна мен жооп берейин. Эне эң баласы менен гана сыйлуу. Барган күйөөгө тийсең, барсаң ошо сенин кайын журтуң болот. Ошо сенин күйөөң башыңдагы кутуң болот. Илгери энелерибиз ошо күйөөлөрү өткөндө дайым мынтип айтат экен, мынтип кошок айтат экен. Узуну кетти чачымдын, урматы кетти башымдын. Карасы кетти чачымдын, кадыры кетти башымдын деп. Аялдын кадыры, урматы биринчи күйөөсү болот. Экинчи сыйлуу болушу баласы болот. Баягы келинди жакшы көрсөткөн кучагыда баласы дейт. Келин барган жериге баласы менен гана жакшы көрүнөт. Мен биринчи очередте карьерадан, байлыктан, бүт жактан мен баланы биринчи сыйлуу боло турган мен аялдар үчүн бала деп эсептейм. Балалуу чакалуу болсо сыйлуу бартуу болот. Жакшы кол чаап коебуз. Жакшы ой.
Сиз жанатан бери акча деп эле жатпайсызбы? Эми улуу сөздө уят жок, айтайын. Азыр акчаң болсо танкасың, баарын тебелеп кете бересиң. Жок болсо маңкасың, анысына деле кошулсак болот да, кандайдыр бир проценттечи. Андан кийин азыркы убакта эми негизги эмне? Албетте ар тараптуу нерсени камтыш керек. Бардык нерсе аял затында ошол сапаттар, эбегейсиз сапаттарга ээ болсо, ошондо гана аял сыйлуу болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы ушул барган сайын улам карып баратат. Бүгүнкү сиздер менен биз сүйлөшүп жаткан тема ушул аял заты канткенде сыйлуу болот деген теманы тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Анда урматтуу апалар, эжелер, жыйынтыктап берсеңиздер, мынакей канткенде балалуу чакал болгондо сыйлуу болобу же барктуу болобу, же болбосо акчасы көп болсо, азыркы биздин кызыбыз айткандай, балким акчасы көп болсо танк болот экен. Эртеден бери эң жакшы сөздөр айтылды. Эң меңси жогоруда айтып өткөндөй 5 манжа бөлөк, бирок билек бир дейт. Ошонсо дагы негизи кыргызда жакшы бир кеп бар. Энени көрүп кызын ал дейт. Энелерибиз 9 ай сайысып сыздап көтөргөн. Энелерибиз ар бир өзүнүн уулуна, кызына эч качан жаман жолдун башатын ачып бербейт. Бирок ошол учурда кээ бир учурларда татыктуу болбой калган энелер бар. Бирок азыр ушул теле берүүнү көрүп жаткан болсо, кандайдыр бир деңгээлде бир өзүлөрүнүн жакшы сапатка ээ болушуна бир далаалат кылат деген терең ишеничтемин. Ошондуктан энени эң биринчиден кызды тарбиялаштан энеден көз каранды. Энелер канчалык татыктуу болсо, ошончолук кыздар дагы сыйга татыктуу болот. Ошондуктан эң биринчиден энелер дагы, үй бүлөлөр дагы татыктуу болсун, эң негизгиси ыйман болсун деп айтмакмын. Бул чоңуз айтып атпайбы? Акчасы жоктор манка, акчасы барлар танка деп. Мен танка болуп жүрөм деп, анан карыганда кайда барарын билбей калган энелер азыр көп болуп атпайбы? Жаштарга кайрылат элем да, ушундай берүүлөргө көбүрөөк катышса, анан жаштар ачылса, оюндагыларын ачык айтышса, мына бул жерде жакшынакай кыздарыбыз отурат, баарыңар тең унчукпай отурасыздар да, ар бириңердин оюңуздар бар да, ошону айтсаңыздар. Анан кийин мен эми бул эртеден бери ажык айтып аткан суроого жооп бергим келет да, колдон келсе ушул балалуу үй деген базар дейт, баласыз үй мазар дейт. Колуңан келсе бала, канчалык бала төрөсө, ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар. Бирок ошол баланы, мисалы 10 баланы төрөп кой, бирок эч маңызы болбосо, андан дагы эн атанын башына түшкөн бир кандай десем тозок болот, туурабы? Ошон үчүн 5 балаң болобу, 3 балаң болобу, ошого таза тарбия берсең, эгерде иштеп жүрсөң, ошону менен кошо өзүңдүн ишиңди алып жүрсөң, ишиң менен көрсөтсөң, балаңдын тарбиясы менен көрсөтсөң, өзүңдүн жүрүш турушуң менен ордуң болсо, мисалы үчүн бул бактылуу эне болот болуш керек. Ошон үчүн жанында дайыма энелердин жанында балдары, неберелери болсун, иштеген колунан келсе орду болсун, жана ушундай бир жакшынакай берүүлөр көбүрөөк болуп турса деп мен сиздерден суранат элем. Жаштар, өзүңөрдүн оюңарды толук айткыла, жашырбагыла, унчукпагыла. Ушунча жылдан бери унчукпай жаштар башыңарды катып келгенсиңер, мен мына карап турам. Ошон үчүн жаштар, оюңардагы айткыла, башыңарды көтөргүлө. Балким ажыкенин айтып аткан сөздөрүлөргө жакпай аткандыр, туура эмес жагы бардыр. Ошону да айткыла, туура жагы болсо аны да айткыла. Ошентип көч бара түзөлөт деген сөз бар, Ошон үчүн жаштар унчукпагыла. Мен канча берүүлөрдү көрөм, канча лекцияларга катышам. Бирок биздин жаштар ушунча пассивдүүсүңөр. Биз ошонусубуз менен кичине ылдыйбыз да, ошон үчүн башыңарды көтөрүп, жаштар, оюңарды ачык айтканга үйрөнгүлө. Барыңарга ийгилик каалайм. Ар бир ой баалуу, Жакшы, келиңиз. Мен ойлойм, бул бала деген бул ата-эненин колда 25 жашка чейин чыккыча 25ке чейинки кул, бул кулдай кылып эле жумшай бербей, баланы деген тарбияга салыш керек. Сен балага кандай тарбия берсең, чоңойгондо мындай айтканда бала деген бул биздеги банк, канчалык вложить этсең, ошону кийин эмес үзүрүн көрөсүң. Ошон үчүн мен ойлойм, баланы деген жакшылап тарбиялаш керек. Буну деген кандай десем, ата-эне болгондо биринчи очередтен эненин сөзү бок, атанын сөзү ок дейт. Ата деген үй бүлөдө башчы болот, бир көз караш менен. То есть бизде деген кыргыздарда биз бир көз караш менен үй бүлөнү башкара билиш керек деп ойлойм. Ошол, рахмат. Эми сөздү жыйынтыктоодо ушу энени жанагынтип сыйлуу болуш үчүн мынау кыздар эне болот эртеңки күнү. Ушу кызга 40 жерден туй дейт, айлана чөйрө, ушу мындай берүүлөр жакшы көп өтсүн, жаштар көбүрөөк катышсын, айланайын жүрөктөрүнө